чоң азаттан үзүндү. Ошол калың аскердин Манас табыз баштаган бүткүл кыргыз аскеринин чоң бейжиңге каканчынга аттанып аткан жеринен үзүндү. Geçegin koldan çıgıp attanıp Arvın asker barısı Babanın gegin aluğa Ölbögün жерden kaluğa Gece çok tabılgı jaylagan Çoң qaratın baylagan Бұл манасчылык касиетке улуу дүйнөгө мен 10 жашымда аралашкам. Ошол 10 жашыма чейин Манас ким экенин билчү эмесмин да. Чынын айтканда Манасты бир бир желмогуз, Манасты бир мындай бир башкача элестетчүмүн, бирок билчү деле эмесмин да. Баягы жалпы түшүнүгүмдө бар болчу. Манас кылымдар бою кыргызды кыргыз кылган көөнөргүз улуу мурас. Дал ушул көөнөргүздө өлөтүбүз кыргыз элинин санжырасын, жашоо тарызынан тарта үрп-адат каада салтын таамай чагылдырып, улууларыбыздан урпакка өтүп келаткан улуттук уран. Манасчылык өнөр болсо, Манас эпосун тирүү эпос кылган улуу өнөр. Манас чөйрөсүндө жүргөнүм 11 жылдын жүзү болду, Кудай буйрса 11 жыл толуп 12 жылга кетип атат. 11 жылдын ичинде мен Манас дүйнөсүнө аралашканым менин жашоомдо 360 градуска жашоом өзгөрүп кетти. Мен башында мени көргөн билгендер болсо, ушундай тартынчаак, уялчаак, мындай сыпайы, коёзунан чөп албаган момун катары тааныйт да. А Манас дүйнөсүнө келгенде, ошол Манас табыздын лидерлик сапаттары, адамгерчиликтүү, адам менен тил табыша билген, чечендик, сөз байлык, эң жөнөкөй дегенде жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Мына мен Манастан эң чоң тапканым мойнуна алтына тумар тактырган, андагайга каптаган, кара боюн казатка өзүң көргөн камбылдар жаш кезинен сактаган, өзүң көргөн. Нагыз манасчыларга сөзсүз аян келип, ошондо гана чыныгы Манас дүйнөсүнө аттанаары бышык. Каарманыбыз Нурбек мырзага да өзгөчө аян келип, ааламдын элесиндеги Айкөл Манас түшүнө киргендигин элестүү баяндап берди. Өзүң көргөн көк кошун 30-100 миң бек кошун, ошондон аттанып эле чыгып алыптыр. Аян алгандан кийин манасчылардын өмүр баянын тизмектеп, аяндарын карап чыксам, Манас баатыр келбетинде, алып келбетинде келиптир да. Мага жолуккан, мага бир көрүнгөн аянда бул Манас аалам келбетинде болгон да. Анан жер дүңгүрөп келип, тоодон жарык нур жарык деди. Көзүмдү басып жатып калдым, көрө албай, мүмкүн болбой калды да. Ошондо саяк баята чыгып келип, ооз менен сүйлөгөн жок, жүрөк менен, сезим менен суроо берди. Мен ал киши жооп берди, мен суроо бердим, ошондой болот да, жүрөк менен болот. Манасты көрдүң беле деп айтты. Жок, көргөн эмесмин дедим. Десем, Манасты жакшылап карап ал деп туруп асманды көргөзүп койду. Карасам, 9 кабат асман кат-катынан бөлүнүп турат. Түү чексиз агарып кетти, көрүнгөн жок, түү жок да. Мына ушул Манас деп койду. Обдулуп Манас айтканда океан эле киш эмес, Тайтору атты чапканда тартылчу көзгө миң элес, татарда ыйлап жиберчү, так ошол жерде биз эмес деген саптар манасчыларыбыздын айткан баянынын таасирдүү жана элестүү экендигин айгинелейт. Мына ушул манасчылык өнөр каарманыбызды эл аралап жер кыдыртып, ийгиликтерге жетелеген. Аларан күн көрүп, бейкут журт жатканда, күндөрдүн бир күнүндө, ажылдыз жаңган түнүндө. Менин Манас жаатында ийгиликтерим, мына эң биринчи мен Манас жаатында ийгилигим катары элдин ак батасын алдым десем болот. Мен эң чоң ийгилигим элдин ак батасын алып, элдин назарына калып, элдин алкышын алып, элдин бир мындай жакшы жак менен элдин көзүндө калган мен эң чоң сыймыгым деп билем. Анан эми бул жашоомдо кароо сынак таймаштардан бир 100дөн ашык кароо сынакка катыштым 11 жылдын ичинде. Ошонун бир 60 жалаң баш байге биринчи орун. Анан Манас дүйнөсүндө мен 20 жашымда маданияттын мыкты кызматкери деген чоң сыйлыкты багындыра алдым. Улуттук тил комиссиянын кыргыз тил төш белгисин багындырдык, көптөгөн коомдук уюмдардын төш белгилерин багындырдык. Көптөгөн Кыргызстанды түрө кыдырдым десем болот. Коңшу Казакстанга чейин, башка өлкөлөргө чейин барып Манасты айтып келдик. Манас эпосын Манасты жайылтуучулар же манасчылар гана эмес, бүткүл коомчулук да Манас дүйнөсүнө, Айкөл дүйнөсүнө сүңгүп киришин каалайт элем дейт манасчыбыз. Аянылган манасчы бул, жайыла албаган манасчы депчи.
бул жаттап айтат, бул такыр жаттап айтат дейт да. Андай эмес. Манаста Сагынбайдагы, Саякбайдагы ага чейинки бүт манашлар биринчи жаттап айтат. Ал нерсени сен жаттабасаң, бирде окубасаң, түшүнүгүң жок болсо сен анда ал манасты эмес, сен башка манас айтып каласың мүмкүн да. Маселен, анда сен таптакыр башка манас айтасың. Манасчы талаптар бар. Биринчи аян алыш керек, экинчи манасты окуш керек, үчүнчү устат күтүп устаттан талим алыш керек деген негизги жоболор бар. Аларды көрмөй манасчы болуш мүмкүн эмес. Бул күндө айдай бетин нур чалып, анан алтындан ке. Манаска өмүр берген манасчыларыбыз бар болсун. Көргөнгө сөмдүн далайы чыгып алыптыр.